Элде жоктой болду. Ой, дос, базар жоктой болду, досум. Сен кайнатаңы бай деп уктук эле. Тоюңа эмне берди? Мен ошол шартка байланыштуу жете албай калдым. Ооба досум, той көңүлдөгүдөй өттү. Кайнатам акыр күндө жаңы машина алып берди. Жакында жаңы үй алып берем дейт. Күчтүү Бирок жигиттер аяшыңарга көңүл деле жок, чынын айтсамчы. Бирок кайнатам байлык үчүн жашап жүрөм. Так, сыртта деле кыздар көп катаныштар. Жашашты билесиң, мына деле жашашты билет, Качан көрбө той ашта баняда жүрөт. Не иш кыласың, Мен иштеп не кылам, досум? Аяшың иштейт. Мен силер менен ойноп күлүп жүрсөм болду да. Сенчи? Качан Аяш менен сүйлөшүп чалышканда катуу сүйлөшүп коесуң. Аяшка өзү жакшы сөз сүйлөйсүңбү? Ушул жакшы сөз. Элдер канча романтик болот, билбейм де. Жакшы сөз сүйлөйүн деп тилим барбайт. Билбейм, катыным дейм анандай бир эркелетип бир сөздөрдү айта албайм. Тилим бурулбайт ушундай нерселергечи. Сен эмне ойго баттыбы? Аяшың да. Тамак жасайт. Тамак жасаган жакпайт. Же кийим жууйт, кийим жууганда да мындай таза жуубайт да. Же өзүнө тыккан алып жүрбөйт. Не кылышын билбейм. Ошон үчүн кыздар уятсыз болуп кетти, кыздар намуссуз болуп кетти, кыздар көрүнгөн менен жүрүп кетти деген эркектер биринчи өзү көрүнгөн менен жүрбөш керек. Өзү таква болуш керек. Өзү шариатты карманса, аялдар өзүнөн өз ордуна келет. Эркек канчалык эркек болгон сайын аял ошончолук деңгээлде намустуу болот. Биз кыргыздын кыздары ушундай деп айта бер, анткени эркектер өздөрү жыргатпай айтабыз. Ар бир кыздын артында атасы бар, агасы бар, иниси бар. Ошолор ошону бага албагандан, карай албагандан, намус жок болгондон алар иштетип атат. А бизден башкалар анткен жери жок. Анткен эркектери намустуу. Эркектери динди кармап отурат, урматтуу бир тууганым. Аны эстен чыгарбаш керек. Анын башында сиз кечирим сурап атасыз, жанагы кыргыз кыздары боюнча деп, Россиядагы. Жок, сиз балким туура эмес түшүнүп калгансыз. Анткени биз ошол балким бирден бир айтканда мен болушум мүмкүн. Ошо Россияга жибербегиле, кыздарды бойдок жибербегиле, беймахрам жибербегиле деп каршы чыгып аткан мен болушум мүмкүн. Бирок ошол эле учурда ошол кыздарды кармап алып, аларды тепкилеп, уруп, коркутуп, жылаңач кылып, видеого тартып чыгарып аткан эркектердин кылган акмакчылыгы экенин мен дайым айтып келем. Ошол кыздардын кетирген кыздарды, кашыктар корголгон кыздарды bir жардам берген ордуна шылдың кылгандан анда майнап чыкпайт, урматтуу бир тууганым. Сен эмне кылып койдуң? Ошол кыргыз кыздарга жумуш таап берип койдуңбу? Же ошолорго күйөө болуп экинчи айыл кылып алдыңбы? Же ата-энесине келип айттыңбы? Ошол кызды ушентип ургандан көрө ушул жака келип кыздын атасын, ошонун агасын, ошонун күйөөсүн урсаң, ошентип жылаңачтап чыгарсаң, ошондо сооптуу иш кылган болот элең сен. Анын атасы биякта ажеке болуп, ошол кызынын сойкулук кылып тапкан акчасын ажылыкка барып, бу жерде аш жеп, апасы тойлоп, тиги көлдү кыдырып жүрөт бардыгы. Агалары жүрөт кочкордой болуп бул жакта. Ошол жиберген эркектерди, бул жакта биздин падышабызды баш кылып, бу жердеги биздин министрлерди, ошол жумуш бере тургандардын бардыгын ошентип жылаңачта видеого тартып көрсөтсөң, ошондо сен аларга жакшылык кылган болот элең. Бир көпөлөктөй кызды, алсыз кызды, өзүн алакандай жана сактай албаган кызды, корголуп аткан кызды кордоп атканың бул таптакыр ер жигиттик эмес. Кел бияктагыларды кордо ошентип. Сен эмнеге жибересиң? Сен эмнеге эркек болуп отурасың? Сен эмнеге министр, падыша болуп, ушул десин спикер болуп отурасың? 120 депутат кошоктоп тапсаң видеого. Ошондо мен сага Аллах разы болсун дейт элем. Эч нерсе кылбастан туруп барып турган жылаңачтап тартып алган болсоң, сага кантип мен разы болгон болор элем, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн бул кыздар аяга жиберип атканда бир эле кыздар күнөөлүү эмес, балким ошого бүтүндөй кыргыз коомчулугу, бүтүндөй эркектердин бардыгы ошол нерсеге күнөөлүү. Мына кайрадан премьер-министр келип атышат, бардыгыбыз аны эрге тийген жана кыздай кылып мактап атабы, базарда козудай кылып, ошолордон талап кылыш керек ошонун бардыгын. Эмне кылып койдуң? Кана жумуш таап койдуң? Канча кыз кетти, каяктан сакталып атат дегенди караш керек, урматтуу бир тууганым. Аны билбей эле бардыгы мактана берет. Мына эртең бардыгы президент боло турганда чыгып атат. Айтсын ушулордун бардыгы эмне кылып койду? Биринин акчасы бар экен, биринин тууганы экен, дагы бир нерсеси бар экен. Кана кимиси реалдуу түрдө ошол кыргыз кыздар королбой турган кылган шарттарды бизге түзүп берди. Ошону талап кылыш керек булардан. Жүндө эле мактанып барды ушинтип ишти кыла бере турган болбостон. Ошону депутаттардан сураш, ошону министр колумдан келишинче аракет кылам, көңүлүн алам. Кичине нерсеге эле жини келип кол көтөрөт, насаатыңызды суранам. Бул арам. Атасы айылда, акасы дагы айылда, аялың сенин жаныңда, паспортун бекитсе пул бересиң, уруп коесуң. Анын кудайы бар. Катынын да кудайы бар. Карын алсачы, сен шундай болосуң, кудай тарам 100 менен каматып алып барып, өзүң катын кылып коет көптөгөн эркектерге. Бомуж кылып коет.
Ошо катындын көзүн карап кала турган кылып, төрт колуң төптүн алып коюшуң Кудай Таалам. Чөптү кардасаң көзгө зыян деген сөз бар. Көбүнчө Россияга барганда ушундай кылат да. Аялы кете албайт, аны эптеп жарашып алам дейт, бир шакеге алып берип коюп, ура берет. Бул кимге жакшы? Сенин да кызың бар, карындашың бар. Урмак турсун, аял менен айтышкан эркектик касиети жок деген сөз, катын калаш деген сөз. Жажылдап айтчок бирөөлөр, төө десе бе деп. Катын менен айтышпаш керек. Катын ачуусу келгенде угуш керек, анан кайра сүйө бериш керек. Только урбаш керек. Ал аял, ал алсыз, акылы дагы сенден төмөн турат, денеси дагы сенден төмөн турат. Ал ошондой жаралган. Аны Кудай Таалам арулап, ай сайын айыз келип тазалап турат. Ал сүйлөп кот, ал жеңил, ал назик, ал ошон үчүн аял. Ал менен айтышып аны эркек кылып алам деш, таптакыр алга сыйбаган нерсе. Баланы эмизиш үчүн эненин өзүнүн курсагы ток болуш керек. Аялыңын каны аз. Эт жебейт, өзүң немеден жеп келесиң, айканадан бар бир нерсенин бардыгы. Аялың отурат үйүндө. Кудай берет, эшектин этин жеп алдым, кайерге барды дагы бир жерден бир. Самсага кошуп бир нерсени. Ошону ошоктан көрө аялың эт алып барып берсең, этиң аялың каны көбүрөөк болсо, ден соолук бала төрөлөт. Бетиң жылтырайт, аялыңын бети кубарат. Андай болбойт. Үммөттүн келечеги ошол аялдардын ден соолугуна байланыштуу болот. Аны караш керек аялдардын бардыгы. Курсагын ток кылыш керек. Аны суукка иштетпеш керек. Бардыгыны көчүгүнө суук тийген аялдарды. Кандай жылуу кармаш керек аларды. Ошо сенин милдетиң, аялың ооручан сен кыйматта жооп берет ошол маселеге. Анткени ошондой жанагыдай ненормальный балдар, ошол ден соолугу ненормальный болгон аялдар тууп берет. Анан сен аны жаман дейсиң. Кечки иштетесиң аны, кечке отургандай болбойт. Ошону багышың керек, карашың керек. Анын милдети сени багыш эмес, аялдар ошо балдарын төрөп, жакшы бала төрөп бериш милдети. Анын багыш сенин милдетиң. Сен отурасың үйдө, балалардын эркегинде дыңылдап коюп. Ал иштеп кел, сени андай болбойт. Көчөгө чыгып бирөөнүн туалетин каз, бирок аялың үйүндө ханышадай болуш керек. Ар бир аялдын укугу ошондой болуш керек. Ал саңа тийген, матаңа тийгенби? А саңа күйөөгө тийген, ушу мен сактап калат, коргоп калат деп тийген. Келгенде бир күнү эжеңе талатасың, бир күнү апаңа талатасың, бир күнү досторуңа ушундай башка кылып айтып ушинтип карап отурсаң, ал эр жок эле бир көчөдө калгандай көрүнөт. Андай эмес. Аны коргоп сактап калган сенин милдетиң. Баарыбыздын кызыбыз бар. Баарыбыздын кызыбыз бар. Бирөө арызданат, кайнежем урат мени, апам урат дейт, эми кайненем урат. Ушундайлар келет, мен күнүгө көрөм ошол нерсени. Мен айтып аткан сөздөр асмандан алып сүйлөгөн сөз эмес, жашоом айтам күнүгө эле. Эртең менен эмнени уксам, түштө силерге айтып берем, ошо болду. Ошон үчүн меники ошо. Бирөө келди, түнү менен урат мени дейт. Шарият тыйган иштер аткарам дейт мага дейт. Көчөгө кыйкыра албайм дейт. Арам өлүп калганды жей берет экен дейт. Жедим ошонун дейт. Намаз окуйт элем, 5 маалда сабак калтырууга ат элем дейт. Айылга баргандан кийин дейт, гусул алганга жок дейт. Намаз окуй албадым дейт. Баламды төрөдүм дейт. 40 күн болгондо баламды калтырып качтым. Өзүң багып ал балаңы. Мен динимди сактап калайын деп келди. Намаз окуй албадым дейт. Адал окат жей албадым дейт. Башка кыла албадым дейт. Шарият боюнча өзүм тоса албадым дейт. Нифасым келсе деле кошулуп аткан, кошулбаган жакка деле кошулам деп аткан. Адал жашоо жок, мусулман түгөнүп калды мага дейт. Ана сабактан айткандан кийин ушундай эмне кылышын билбедим. Балаң өзүң бак дедим дейт, бир күн качып келдим дейт. Ушуну күнөкөр кулагым укту. Динин сактап. Урганы башка дейт. Колум сынды боюм барында, мындай болдум дейт. Ушундай күндөр көрүп аткандар бар. Ушул да бирөөнүн кызы. Просто муну атасы башка айыл, апасы өлүп калган экен, же бирнеке болгон, эмне болгон, атасы карабай коюп сурай турган бирөөсү жок экен. Атасын, агасын, инисин таштап сага келгенден кийин аны сен коргоп калышың керек. Туура сен адилеттүү болушуң керек, бирок барып коргошуң керек аны. Урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн жок, атаң каршы болсо дагы ажырашпайсың. Биз бардыгыбыз аялдарыбызга кызматчыбыз. Докторго барам десе, Хөрөмайым отуруңуз, докторго апарабыз. Доктордон кайра кайтабыз, кайрап келебиз. Кийим алам десе, ушу кошулуп барабыз, сакалды сүйрөп алып, кийимин алып кайрап келебиз. Кызматындабыз биз. Силер да ошондой болушуңар керек. Аял урматтуу болуш керек. Көчөгө чыгарып коюп, кайра келип каласың деп, уяйдаган айда бербеш керек аны.
Ayal algan adam ошону багап карайм деп алат. Меккеде 10 жашадык, бир жолу базарга барып, 1,5 килограмм сахар көтөрүп келген жок 10 жылда. Барып сурасаңар болот, биздин мастардан сурасаңар болот. Касам ичип айтып берем. 10 жылда 1,5 килограмм сахар же 4 жумуртка магазин сатып келген жери жок. Ошондой кызмат кылыш керек. Анан ошол аял үйдү карайт, үйдүн кутун сактайт. Ошол аял сенин балдарың жакшы карайт. Анан о көчөдө иштеп жүргөн болсо, ага убакыты жок болот да. Анан бала кайдан тарбия алат сеники? Көчөдө Маша Сашанын тарбиясын алып калат акчага барып. Анан бай аялдарга көз аткан эркек бул жакшы эмес. Аялдын байлыгы үчүн ага үйлөнгөн аял эркектер ошол аялдарды эле урматтабайт өзү негизичи. Иштетип анан кийин бүткөндөн кийин ыргытып берет мынтип эле. Анан башка дагы бирөөнү таап алат свежийин. Ушундай да көрөсүңөр, көрбөйсүңөр бар, а? Контейнери бар, башка күчтүү ушундай жекелерибиз бар. Утур эртандар тургандар бар. Аялдар жаңы келет, экинчилери кылат, аны шопуру башка кылат. Анан болбой калганда бир тепкөтүнө кетире берет, анан башка бирөөнү калып алат. Жок, эркек мен багам деп алыш керек. Мен багылам деген анда жакшы болбой калат. Туура, эгерде бай аял болгон болсо ага үйлөнгөн болбойт деген сөз жок, бирок ниет түз болуш керек да. Жок дегенде жей турган наныңы көтөрө кел өзүң сен. Анын нанын жеп жыргап алып берген костюмун кийип болатыны болбой эле кой. Уят. Ажеке аялын иштетсе болобу дейт. Аял иштетсе болот. Бирок кандай ишке? Биринчи балдардын тарбиясына. Андан асса үйдөгү балдардын тамак-аш кийим-кечек, андан асса күйөөсүн тамак-аш кийим-кечек, андан асса үй ичинде идиш, андан да каштап-такыр бош болуп калса күйөөсү жардам берсе болот. Бирок өзү көчөгө чыгып кетип калганы болбойт. Аялдын тапканында, эгер эркектин тапканы жетиштүү болсо, аялдын тапканында береке болбойт. Ар бир аял каалайт күйөөсү толук бакканын. Анан көчөгө чыгып кетип эркек болуп кеткендер гана аны каалабайт. Аял болуп, аялдык сыпаты бузулуп элек болсо, үйдө отуруп эркектин таап келгендигин каалайт. Бул ар бир аялдын өксөсү каалысы ошол урматтуу бир тууганым. Аялды иштетпеш керек. Аял эркек иши кыйын болбой атса, ошого жардам берсин. Анан бирок өзүң асалайын эркеги да дыңылдап жатып алып тапканын жеп, анын шаардан шаар кыдырып, жүктөн жүк кыдырып, бирөөгө пулун берип, бирөөгө башка бир нерсесин берип, табарап келип өткөргөн өтпөйт. Онтип эшан болбой эле кой. Ал туура эмес. Ал арам. Ошондон биз кыргыздар кору болуп атабыз. Түркияга кече барып келдик, Түркиядан келип бияка келдик. Бир түрк кыз официантка эмес. Жок, бүт чай ташыгандагы эркек, башкадагы эркек. Алар 60 миллион, биз 6 миллионбуз. А биздин кыздардын бары иштейт. Алардын кыздары жокпу? Бар. Ушундай кыздар бар, керек үйдө дала көздөр алардыкы. Бирок ошол да иштебейт. Аял төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин ал гособеспечение болуш керек. Төрөлгөндө атасы карайт, эрге тийгенде эри карайт, эр өлүп калса кайра баласы агасы карайт, эри дагы өлүп, атасы да мамлекет караш керек болот. Мамлекет ал аял болгон үчүн ага пособие бериш керек. Аял иштеп нан табыш өзүнө милдеттүү эмес. Бул бир гана биздин диндин адебинде ушул бар. Аял иштеп жан багыш ага парз эмес. Аялына кол көтөрүп, кылдан кыйкым таап турган эркектердин акыретте жазасы кандай болот? Абдан жаман болот. Ушундай болот, эркек болуп жаралганына абдан өкүнөт булчу. Ошундан көрө аял болуп калсам эмне дейт урматтуу бир тууганым? Эркекти аялды уруп башка кылган. Пайгамбарыбыздын колу эч качан аялды урган эмес.